ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Ош шаарындагы жамааты жаңыдан гана жетекчиликке дайындалган Шаиста Шатманова менен иштешүүгө каршы экенин айтып чыкты. Телерадио компаниянын 20дан ашуун кызматкери нааразычылык билдирип, жаңы директор кызматка татыксыз жана ички иш мердүүлүктү жүргүзө албай тургандыгы белгиленди. 60 жылдык тарыхы бар мамлекеттик жалгыз телеканал улуттук баалуулуктарды чагылдыруудагы эң негизги көпүрө экендиги маалым. Ага жараша тажрыйбалуу каналга өзгөртүү киргизе алган жетекчи дайындоону президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаровго кайрылды. Мамлекеттик каналды 9 айдан бери жетектеп келе жаткан Керим Калыкуловду кайрадан дайындоо пикирлери бар. Жаңы жетекчи Шаиста Шатманова нааразычылыктарга иштеше албагандарды буту колунан байлап калбайбыз, кетүүгө туура келет деп билдирген. Бул аракетти жамаат ачык куугунтуктуу деп сыпатталган айтылды. ЛТР каналын Керимбек Калыкулов башкарып келген, ал директор болуп 2020 жылдын 13 январында экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиевдин буйругу менен дайындалган болчу. Съемкада жүрөт келе, бирок телеканал үчүн күйгөн адамдар да бул жерде көпчүлүгүчү. Ана основной жаштар турабыз. Азыр мына эжелер айтып атат, ачык элечи. Бул жерде дагы жеке өзүнүн баягы амбициясын ойлоп, ушул жаңы директордон бир аз болсо да коркуп, эртең келип иштеп калсак, биздин тагдыр кандай болот деген түшүнүктөр да болуп атат. Бирок негизги өзүбүздүн коллектив, основной жаштар мына агай турат, да кээ бирлер ушул ЛТР үчүн туруп берип атышат да. Биздин негизги талап ушул жаңы келген жетекчи менен иштешпейбиз, аны кабыл албайбыз, аны тааныбайбыз деген маселе болуп атат. Дагы бир мүмкүнчүлүк, эгерде ушундай бир өкмөттөн эми бул дайындалып калды, биз аны артка кайтарууну суранабыз. Анткени биз ушул азыркы учурда премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун өзүнүн айткан сөзү бар. Биз өзүнүн ишин мыкты алып кетип аткан кызматкерлерге тийбейбиз. Өзүнүн тармагында бир гана ушул ишин жылдыра албай аткан, алдыга жылдыра алып аткан гана кызматкерлерди алмаштырабыз депчи. Бирок азыр биз көрүп атабыз, жалпы тегиз алмаштыруу болуп атат, ошол өзүнүн командасын алып келип болуп атат. Биз ушуга каршыбыз. Биздин мурдагы ген директорду кайтарып берсин, же болбосо башка нейтралдуу ушул ЛТРди өнүктүрөм, ЛТР үчүн иштеп берем деген гана бир кызматкерди алып келип коюп берсин. Биздин талап ушул. Мырза жигиттин сөзүнө кошумчада негизинен 3-4 күндөн бери биздин коллектив баягы талаптарын азыр айттык, ошол талап менен чыгышып атат. Көп 3-4 күндөн бери топ болуп эле чыгаттык. Эми күндөн өздөрүнүн иштери менен болуп жатышат көбү ошол жакта. Анан эми бардык нерсе, бардык жакшы нерсе бул жамаат үчүн, жалпы эл үчүн чечилиш керек да. Бирок бир адамдын кызыкчылыгы же кар чөйрөнүн кызыкчылыгы үчүн эмес. Биздин жалпы жамааттын мүдөөсү ошол болуп атат тугандар. Жакшынакай иштеп аткан жетекчи бир 7-8 ай болду. Аны алып биздин коллективдеги кухня ашканабызды анча өздөштүрбөгөн, бизге белгисиз, биздин ишти көп көйгөйлөр бар билесиздер да. Ошо көйгөйлөрүбүз топтолуп калган, ошону чечүүчү коллективдеги түрдүү тармактагы биздин ишибизди алга кошумча жетекчи болуп, алдыда авангард болуп сүрүп алып кетүүчү жетекчи керек деген талабыбыз бар да. Анан мынакей, эгерде Шаиста айымга уже 4 күн 5 күн болуп калды, өкмөттүн өкүлүнө айтылган иштешпейбиз деген. Бирок жылыш жок да. Жылыш жок. Шаиста айым көгөрүп эле олтурат. Канча сөз болсо деле өкмөттүн өкүлү жеткиребиз деген ал жактан эч кандай жыйынтык жок. Бирок биз өзүбүз ушул жерде арабызда иштеген орун басарларыбыз бар, көп жылдык тажрыйбасы бар, кесиптештерибиз бар. Ошолордон болсо дагы жетекчиликке коюп берсе, иш алга жылат эле да. Дайым эле кандай иш болбосун, кандай окуялар болбосун, биздин журналисттер, биздин кесиптештер алдыга түшөт дагы, анан баягы жетекчини алмаштырыш керек болгондо коллективдин эмесин эстикке албай, талабын же болсо кызыкчылыгын ушинтип келип коюп коюшуп атат да. Жалпы жамааттын эмеси ой талабы ошол. Жаңы жетекчи айтып атпайбы, баягы Шаиста Шатмановачы каршы болсоңор баарыңар кеткиле деп. Ошого жалпымы ЛТРдин жамааты кандай мындай аракет, кандай кадам кыласыздар? Биз эми ага уже талапты койгонбуз, биз сиздер менен иштеше албайбыз дегенбиз. Эми бир адам кетиш керекпи же болбосо 100 адам, 300 адам кетиш керекпи? Кандай деп ойлойсуздар? Баягы эле сөзүмдө элдин пайдасына, көпчүлүктүн пайдасына чечилиш керек да бул.
Бул жерде эл душмандары эмес, эл үчүн иштейбиз дегендер. Бардыгыбыз мынакей, жекеден бардыгы аз айлыкка чыдап, анча жакшы эмес шарттарды макул болуп, кайыл болуп, күнү түн айрыкча мына карантин убагында кандай иштешти, башка чукул абалдарда кандай иштешет. Ошол биз жалпы жамааттын башка аргасы жок, артка жол жок да, мындайча айтканда. Элдин талабын ойлогон, эл менен иштеше билген, биздин кызыкчылыгыбызды ойлогон жетекчи келсин ошол. Сиздин талаптарыңызды аткарылбаса, кандай кадамдар каралат мындан ары? Башталды деп ойлойм, эгерде болбосо ошол дагы ар кандай ыкмалары бар да, иш таштоо деген бар, дагы башка талаптар бар. Мына сиздер турасыздар, колдой турган. Сүйлөп коюнда, мисалы, мындайда мамлекетти башкарууда өз негизи кадр саясаты негизги ролду ойнойт да. Мына кече аэропорттун начальнигин алмаштырды. Бирок ушундай нааразылыктардан улам дароо эле алмашылды, ал деле өзүнүн элдин калоосу менен болду, бирок Нариман Тулеевди алмаштырды. Ал дагы элдин калоосу менен кайра ордун бошотуп берди, туурабы? ЛТР деген бул мамлекеттин механизм айландыруучу негизги телевизиянын тармагы да болчу. 3 күндөн бери сабырдуулукка келдик, мисалы. Мына 4 күн 5 күндөн бери Шайсы Сатманова деген иштеп атат. Бирок эми эл кабыл албагандан кийин акырынан сабырдын дагы чеги болот да, мисалы. Биз чыктык, мына канча деген коллектив турат бул жердечи. Биз ушул эфирден пайдаланып Садыр Нуркожоевичтин өзүнө кайрылабыз. Биздин бир жакшына иштеп аткан мурдагы директорду кайра ордуна коюп койсун, алдыдагы саясий реформаларга ошол саясий реформалар мына турукташтырып, стабилдүүлүк бир мындай өздөрү айткан укукталага келмейинче. Болбосо биздин коллективдин ичинде дагы жакшынакай кызматкерлер бар, мисалычы. 2 орун басардын бирөөсүн дайындап берсин бизге. Биз мына 1 жумадан бери ишибиз токтоп калды, чынын айтканда. Чыгармачыл жамаатта вакуум пайда болду. Ошон үчүн мисалы биз ишти токтотпош үчүн ымалага келип тез арада мисалы 4 күн дегенде эле чоң убакытта болчу. Элдер кыйкырса 2 күндө чечип берип атат. Ал эми азыркы директорубуз эми ушунча коллективдин назарына калбай, мындай бир жактама өзү дагы мындай суперинфода иштеп келген, каякта иштеп келген биз билбейбиз, чынын айткандачы. Элдин назарына калбай коллективди мындай ордуна коюш керек да. Тез арада чечим кабыл алып, өзүнүн ишин кылыш керек. Раз кабыл албады, иштеше албайт ал. Ал эми кечегиде өзүңөр байкадыңар соцсеттерде, иштешпегендер кете берле дейт. Мындай чечимге келбеш керек. Жетекчи боло турган адам ушунча коллективдин мнениясын уккандан кийин бир аз баягы жетекчиликтин өзүнүн тактикалары бар. Дароо эле беттен албай, же болбосо мага иштен кеткиле дегенге эч кандай барбаш керек эгерде аң сезимдүү адам болсочу. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизден суранабыз. ЛТР мамлекеттик канал бул сиздин ишиңизди, өкмөттүн ишин азыркы күндө сизге эң бир чоң колдоочу боло турган чоң механизм биз. Ошон үчүн биздин талабыбызды тез арада чечип, ордунтуп берүүңүздү суранабыз. Ошол биздин негизги талап. Өмүрзак Азимкулов. Мен дагы оюм билдирип коеюн. Негизи эле ушул малга чейин жетекчилер алмашканда бул жерде кызматкерлер эч кандай бир каршылык билдирген эмес. Себеби жетекчилер ушул ЛТРдин проблемаларын билген, ушул тармакта эмгектенип кеткен, жок дегенде аз жылдар болсо дагы ошондой жетекчилер келгендиктен мындай каршылык бизде боло бербейт. Бул нерсенин, бул реакциянын дагы бир өзүнүн себептери бар. Себеби дегенде ушул биздеги улумундагы аксакал биздин устаттар иштейт бул жерде. Алардын дагы оюнда бул газета тармагында иштеп келген болгондо дагы бул көңүл ачуучу жанагы өзүңүздөр билесиздер, кезди ошол тармакта иштеп келип, бул жакты түшүнбөгөндүгүнө көзү жетип жатышат. Мындан сырткары биз азыр жаш кадрларды келсин деген дагы талаптар болуп атат биздин жамаатта. Азыр ошондой эки неме бар экен да, мисалы эки ой болуп атат, экача ой болуп атат. Мисалы кээ бир эски Керим Калкуловду алып келиш, негизи закон боюнча алып карай турган болсок, анын кайтарып келүүнүн жолу жок экен негизи. Ошондуктан биз ушул телевиденияда эмгектенген өзүбүздөн коюп берсе, биз ошого макулбуз. Ош шаарында келсеңиздер канча киши жалпы иштейсиздер? Бул жерде примерно канча 160 болуп калат. 160тай бул жерде адамдар эмгектенет. Баарыңыздар эле ошол принципте болуп атасыздарбы? Албетте, көпчүлүгү эми жана айтып кетти,
ачык айтуудан корккондор болуп атат, бирок оюбуз биздики баардыгыбыз бир жерден чыгат. Фамилияңызды айткаңыз. Атай Сыдыков. Мен да оюн билдирип коем. Бул Супер Кейжи мурда ЛТРди эл көрбөй койгон деп бир жаман аттуу сөздөрдү жазып бизге карама каршылык көрсөткөндө эми жетекчиликке дайындаса келип алып, эми баягы ушунча жаман каршы чыгып турса дагы ага кресло керекпи билбейм. Мен иштешим керек, кааласаң кетип калгыла. Ал каалагыдай ага ол укукту ким берип тура кетип калгыла дегенде 300 адам кетип калса ал өзү директор болуп отура береби. Эми ушунча жамаат каршы чыккандан кийин мурдагы жасаган иштерин карап туруп өзү деле ойлонуш керек да. Анан Садыр Нуркожоевке айтып коем. Эгер ЛТРди өнүктүрсө, анан өзүгө биз коррупцияга каршы жардамга керек болсок биз анда биринчи биздин шартыбызды караш керек. Директорду алмаштырганда эч нерсе өзгөрбөйт. Биринчи ЛТРге шарт түзүп, ЛТРдин бюджетин карап, анан кийин өнүктүрсө болот. Буга чейин жанагы сот аркылуу, видео аркылуу да кайрылышта да булардын жыйынтыгы кандай болду? Кайсы видео? Бишкек боюнча. Ошо айтып атпаймынбы, биз жамаат чогулуп, видео аркылуу баардык аракеттерди жасасак дагы, ал багы бизге таң улануу эле келип алып отурат да. Кошумчалап коелучу десек айткан. Жеттиби премьер-министрге? Биз угушубузга караганда алар айтып атышат, ЛТРди экспериментальный поле кылып атат. Иштеп тургулат атат. Оюнчук берип ойноп тур деген баланы аласкан сыяктуу эле болуп атат. Туура түшүнүңүздөр, бул 60 жылдык тарыхы бар ишкана болуп атат. Бул жерге анан кийин бир көңүл ачуучу жерден келген адам болбойт. Бул жерге мен кадрлар бөлүмүнүн башчысы катары мен ал адамды даже директорлук орунга ойлонуп көрмөкмүн. Резюмесин карап аламбы же албаймбы? Бул жака алса болбойбу? Туура келбейби деп. Айтып коючу нерсе, баардык эле коллектив калайт деп, мыктынын мыктысы бизди башкарсын деп. Себеп деген количество өтө оор, ар түрлүү жагдайлар болот. Анан кийин бир эмоциональный аял келип эле келе жатып элдин баарын жакса иште, жакпаса иштебе деген сый эмес мамилеси. Куугунтуктоо башталды уже эмте куугунтуктоо, потому что кадрлар бөлүмүнөн запрос кылышыптыр. Даныйларын бергиле тигинин мунун деп. Уже башталды куугунтуктоо. Биз ага жол бере албайбыз. Мамлекет, өзүңөр билесиздер, мамлекеттин алдында азыр өтө олуттуу окуялар болот. Анын баардыгын туура элге жеткирүү, идеологияны элге туура жеткирүүдө маслакка жаттын аябай эмеси зор аябай. Тем более биз мамлекет каналыбыз, жападан жалгыз мамлекет канал бизбиз. Ошонун баарын эске алуу менен бул эмне түшүнбөй жатам, эмне үчүн ушунчалык жеңил ойлук менен чечимдер чыгып атат бул жерде. Ушунчалык заслуженный адамдарыбыз бар, башкалар бар, алар дагы уга турган бир мындай адам керек да бул жергечи. Анан кийин тоготпосо, башчыны тоготпогондон башталат мындай бүт иштеги болгон хаостун баардыгы башчыны тоготпогондон башталат. Биз бул адамды эмтен уже эч ким тоготпой жатат. Тем более анан кийин өзүн да алып жүрүсү менен көрсөткөн жок бизге, жакшы үлгүн көрсөтө алган жери жок. Мына ошон үчүн баардыгы уже реакция берип, анализ берип, баардыгы уже каршы чыгып атат. Буга чейин каршы болгондордун баардыгы уже каршы, тем более. Убакыт өткөн сайын анан кийин дагы суранып кетти нерсе, экспериментальный талаа кылбаңыздар ЛТРди. Сураныч сиздерден. Ага болбойт бул коллектив. Бул кыргыздын келечегине чоң салым кошкон телеканал болуп эсептелет. Ошо. Токоева Жаңыл, кадрлар бөлүмү башчысы. Чоңдор качат, кайра ишке алышат. Азына мына жаштар атынан сүйлөп коелу, бүт эле жаштар турат. Негизи азыр жаштар келсин, жаштар болсун деп атпайбы? Туура. Азыр биздин могу келаткан дайындалган Шайса Шатманова деп аталып аткан, директор болуп аталып аткан айымга коллектив каршы. Биз көпчүлүктү колдойбуз. Бизге мына 60 жылдык тарыхы бар ЛТРге мындай кадыр баркы сиңген, башка бир өлкөлөргө кандайдыр бир чоң саясий бир иштерге, бир коомдук иштерге мындай кадыр баркы бар бир жакшы бир инсандарды койсо жакшы болот. Биринчи талап да биздин жаштар. Анан бүгүнкү күндө ушу өзүбүздүн ЛТРдин ичара кадр кандайдыр бир директорлукка сунуштагыла деп атат. Бул жерде азыр биздин Ош Бишкек орун басарлар бар. Мен оюмча буларды сунуштоо туура эмес. Бүгүнкү күндө жеке амбициясын алдырып, мисалы бири-бирини мисалы капа болуп калышы мүмкүн. Же коллективди экиге бөлүш мүмкүн. Бул жерден да коллективдин ичинде ырк, ынтымак кетет. Жакшысы замдардан башка эле мына журналистикада иштеп жүргөн
жакшы бир инсандардан, эркектерден эле койсо жакшы болот. Өзүңүздөрдүн араңыздардан. Өзүбүздүн арабыздан. Эгер өзүбүздүн арабыздан болсо, ошо сырттан бир жакшы кадыр баркка мындай телевиденияны түшүнгөн, көп тармакта ошо телевидение жаатында жүргөн инсандар болсо жакшы болот. Биздин жаштардын негизги талабы ушул. Бизге ичара ынтымактын да бузулуштун кажети жок. Анан ал замга чуркайбыз, бул замга чуркайбыз, буну колдойбуз деп ичара бири-бирибиз менен жаман айтышкыбыз келбейт. Эң негизги максатыбыз ушул. Жаштардын. Казыбек Мамасадов, журналист.